Çakırıла депутаттарды. Келесіз бе? Эмил тақта конuşta айтпайсыңар? Да. Баштай берели, да? Султанбай Абдрашидович. Урматтуу Султанбай Абдрашидович. Келиңиз менен карап койлу. Аксакал. Анда сиз жакыраак отура аласызбы? Да? Ачыктарды бияктан эле окуй берейин. Макул. Анда урматтуу депутаттар, ар кандай күн тартибиндеги ар кандай маселелер, ар кандай маселе кароого өтсөк, биринчи маселе. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022 жылдын 2 ноябрындагы номер 591 тескемеси макулдашууга киргизилет. Баяндамачы Дүйшеева Жибек Курманбековна, Кыргыз Республикасынын финанс министри орун басары. Чакырылган Базарбаев Нудолот Сатыбекович, Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары. Келдиби чакырылгандар? Я. Кана? Ана кийинкиси өтөлүчү. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2002 жылдын 4 ноябрындагы номер 605 тескемеси макулдашууга киргизилет. Баяндамачы Дүйшеева Жибек Курманбековна, Кыргыз Республикасынын финанс министринин орун басары. Чакырылган Журунов Айбек Манасович, Кыргыз Республикасынын энергетика министрлигине караштуу Кыргыз жылуулугу энерго мамлекеттик ишканасынын башкы директорунун биринчи орун басары. Барбы? Бияктабы? Анда баяндама жасай бериңиз. Рахмат, урматтуу Данияр Эмекович, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022 жылдын 4 ноябрындагы номер 605 тескемесинин негизинде калктын жылытуу жана ысык суу менен камсыздоо муктаждарына жылуулук энергиясын иштеп чыгарууга жана сатып өткөрүүгө байланыштуу келип чыккан жабылбай калган чыгымдарды жабуу максатында 165 миллион 76 сом суммасына каражат бөлүүнү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бюджеттик комитетинин макулдашуусун сурап атабыз. Колдоп бериңерди өтүнөбүз. Айбек Алтынбекович. Рахмат, Данияр Эмекович. Кыргыз теплоэнергиянын башчысы орун басары сизге да. Базар Коргон шаары жаңы шаар болгон. Анан ал жерде сиздер жаңы ишке баягы отказаны ишке киргизгенсиздер. Ошол жерде 10дон ашык баягы көп кабаттуу үй бар. Ошол кабаттуу үйлөрүнөн баягы сиздер ошол жашоо үйгө чейинки баягы трассаны тартып барышыңыздар керек экен да. Кийинки 23 жылдын бюджетине ошону киргизип койсоңуздар, аз болгону 2-3 эле көп кабаттуу үйлөр гана баягы жылуулук берилди да. Ошон үчүн калган дагы 7-8 үй бар. Ошого кийинки жылдын бюджетине киргизип койсоңуздар, ошону киргизип коелу. Жарайт, макул, мен жазып алдым. Жазып алсаңыз, анан кийин мага маалымат бересиз ушул боюнча. Рахмат. Рахмат. Суроолор жок болбу депутаттар? Жок. Суроолор жок болсо, анда аталган каралып аткан 605 тескемесине комитеттин макулдук берүүсүнү комитет чечимин дош коем, дош бериңиздер. Макул. Дош берип коюңуздар. Каршы жок, көпчүлүк дош менен макулдук берилди. Күн тартибиндеги 3-чү маселе Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022 жылдын 9 ноябрындагы номер 613 тескемеси макулдашууга киргизилет. Баяндамачы Дүйшеева Жибек Курманбековна, Кыргыз Республикасы финанс министринин орун басары. Сөз баяндамачыда. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022 жылдын 9 ноябрындагы 610 тескемесинин негизинде Газпром Кыргызстан жоопкерчилиги чектелген коомуна керектелген жаратылыш газы үчүн кредитордук карызды төлөөгө Кыргыз Республикасынын 2022 жылга республикалык бюджетинен Кыргыз Республикасынын Чүй облусунун Токмок шаарынын жергиликтүү бюджетине тескеменин негизинде 40 миллион 142 566 сом суммасына максаттуу трансферт түрүндө каражаттарды бөлүү деп каралган. Бирок биз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин макулдашуусуна 20 миллионду бөлүп берүү боюнча макулдашууну сурап атабыз. Колдоп бериңерди өтүнөбүз. Сөз депутат Токтошевда. Максаттуу трансфер дегенде судабы же кайтарамдыбы? Жок, бул кайтарымдуу эмес да. Бул бир бюджеттен экинчи бюджетке берип аткан үчүн максаттуу трансферт аркылуу берип атабыз да. Түшүнүктүү. Сөз депутат Бекешев Дасан Далабаевичте. Толук эле бербейлүү, урматтуу депутаттар. 20 миллион сом деп эле. Эми карыз
болуп калды. Бул 21 жылдыгы карызы туурабы? Давайте толук эле берип салайлы. Зачем бөлүп тескеме тураль чыкты Жибек Курманбеков? Сөз финанс министринде. Дарсан Далович, турале мындай как бы позиция мындай толук менен бергенге. Бирок биз жалаң эле токмок эмес. Мына азыр болсо Ош шаарында суранып атат. Мали суу дегендечи. Ана биз өзүбүз билебиз миллион менен терип атабыз. Эмнеден биз 20 миллион деп айтып атабыз. Анткени Токмок шаарынын жылдын башында 34 миллион сом калдык калган. Анан быйыл аткарылыш боюнча доходу части 31 миллион сом ашык менен алып келатат да, буларчы пландын. Анан булар пусть тоже хотя бы ужмутся, да? А то вот это иждивенчество уже... Не, ну вам по иждивенчеству надо очень жестко, это другой вопрос. Был башка маселе болот атты, Алмаз Кушбекович. Я полностью с вами согласен. Вот этих всех мэров вам надо на ковер и разбираться с этим, да? Потому что они, по идее, должны вот это все обеспечивать. Өзүлөр төлөш керек болчу да, себеби республикалык бюджет дайыма ушуну төлөй бербейт да. Поэтому просим 20 миллион деле колдоп бергиле деп. Сөз жоқ, башка сөз депутат Масабиров Талабек Этмаматовичке берилет. Рахмат, Алмаз Кушбекович, мен сизге бердим, эми карап коюңуз эми. Азыр мына жерден Дастан Далабаевич да айтып атат, Токмок боюнча дом малютка эмелер бар экен деп каражатын карап көрөсүңөр да. Эгерде булардын бюджетине каралган каражаттар болсо, анда 20 миллион болот. Эгерде бекилин карап туруп буну чынында эле керектүү болуп калса, анда 40 миллион өкмөттүн эмеси тескемеси бар экен. Ошо тескем жанагы чечими тескем. Ошону карап койсоңуз болот да, туурабы? Алмаз Кушбекович. Өкмөттүн буйругу менен. Ал эми сиз эми каржы министрисиз да. Сиз эми мында реалдуу түрдө көрүп турасыз да, канча акча каражат каяк кетет, каякты үнөмдөш керек. Эми ошо тескемени карап турган ошо менен жооп берип коюңуз ошондо. Ол сураныч. Рахмат. Алмаз Кушбекович, бұл жерде мына эки депутатыбыздан ушул сунуш түшүп атпайбы? Эми тескемен 40-ка каралган болсо, эми ону алып келипсиздер. Андай тескемен чыгарып атканда 20-га чыгарып койсо жакшы болот эле. Эми бул жерде бизди жаман көрсөтпөй, эми ал жакта да эл жашап турат. Ана ошол эле бала бакчалар тем более жылуулугуна иштете турган акчалар экен. Анан орто жолдо бизди жаман көрсөтүп койсуңар да. Эгер туура көрсөңүздөр, ошо 40-ты бөлүң болсо, ошо 40-ты эле бекитип бергиле. Кандай дейсиз, коюңуз? Эми бул жерде эки депутат ушуну сунуш берип атат да. Анда урматтуу депутаттар, каршы болсо биз ошол биз эми анда урматтуу депутаттар, мындай кылайлы. Анда суроолор башка жок болсо, тескемеге кандай чыкка болсо ошондой эле дош берип коелу. Анда ошол аталган 610 тескемеге ошо 40 миллион акча бөлүү боюнча макулдашууга киргизилип туруп, ошо макулдук берүү боюнча комитет чечими дош коем, дош бериңиздер, макул. Жок, биз тескеменин негизинде эле 40. Мен неме сурап алайынчы анда. Алмаз Кушбекович, сиз 20-ны майлы сууга деп атасыз да? Токмок. Жок, тиги 20-ны немеге берип атат Токмокко. Се дагы 20-сын башка жака дагы деп атпайсыңарбы? 40-тын. Жок, мен айттым, дагы келет депчи, мында кайрылуулар көп келет. Мына Ош шаарында эле жетиштүү болот атат. Мында 200 миллион сомдун тегеринде маселе азыр турат. Анан жарым бересиз да? Анан чынында бизде чын майлы сууда аябай көп. Сиз мен кошулат элем бир чети. Себеби мына эл менен жолугушууга барып жүрөбүз. Ал жерде чынында адамдардын өмүрүнө коркунуч алып келген. Радиациялык коркунучтар туруп атат. Урановый проблемаларыбыз туруп атат, бул мындай хвостохранилищалардын проблемалары турат. Тыйын жок гана турат да. Ошон үчүн эми мен сунушум бул эми тиги өкмөт финансыны албетте өздөрү неме кылып аткандан кийин мүмкүн туурадыр. Силовой беришибиз керек да, максаттуу, даректүү беришибиз мүмкүн керек. Мен Алмаз Кушбековичтин сунушун колдойт элем. Бул жерде проблем жок, негизи урматтуу депутаттар. Негизи алар 20 миллион сомду берем десе, анда распоряжение өзгөртүүлөрдү киргизе бере. И все на этом же, правильно же? Вы же можете просто поменять распоряжение. Да, онда ошондой азыр могу тескемени биз бекитип берели. Дальше силер өзүңөр өзгөртүп, карап, кылып бересиз. Биз колдоп беребиз. Анда дош берип коелу ошо 610 тескемеге макулдук берүү боюнча комитет чечими. Макул.
Дош беріп қойыңыздар. Мақұл. Қаршы жоқ, көпшілік дош менен қабыл алынды. Анда 4-ші мәселе Қырғыз Республикасы Министрлік Кабинетінен 2022 жылдың 27 октябрындағы номер 578 тескемесі мақұлдауға кіргізіледі. Баяндамачы Дүйшеева Жібек Құрманбековна, Қырғыз Республикасының финанс министрінің орынбасары. Шақырылған Аскаров Тимур Алмасович, Қырғыз Республикасы Министрлік Кабинеті қарашты жарандық авиация мемлекеттік агенттігінің директорының орынбасары. Сөз баяндамачыда. Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетinin 2022 жылдың 27 октябрындағы номер 578 тескемесінің негізінде Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетіне қараштуу жарандык авиация мамлекеттик агенттигине литтердик рейстерде учурларын аткаруу боюнча авиакомпаниялардын тарткан чыгымдарын каржылоону камсыздоо максатында 140 миллион сом акча каражатын бөлүү боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бюджет комитетинин макулдашына алып келип атабыз. Колдоп бериңерди өтүнөбүз. Рахмат, бұл бай сөз депутат Бекешевтен Жібек Құрманбеков, бұл литердік рейс бойынша президенттікі да тұрау? Ооба. Біздің президентіміз эми урматтайм силейм, бирок кичине скромный болсо жакшы болот эле да. 4 ай ичинде бир эле самолетко 140 миллион сом бул өтө көп биздин өлкөбүзгө. Мен каршымын, урматтуу депутаттар. Да суроолор бар, урматтуу депутаттар? Мурунку барып келген баягы эмелердагы азыр кредиторго задолженность болуп атат. Ошолордун баарысында бул алдыңкы дагы эле айлардык эмес, ошол мурундагы расход болгондордун баарысын жоголтуп келгенде. Сөз депутат Токтошевте. Мындай болбойду. Сиз ушу быйылкынын баарын бериңизчи маалыматыңызды. Бизге берсеңиз, аз дарый болсо кагаз жүз бериңиз. Ушу литерлик рейстерге канча акча кеткен бюджеттен? Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги да бул жерде отурат, ошолор азыр айтып коюшат өзүлөр. Жок, ошону жазуу түрүндө берип койгула. Барбы? Жооп бериңизчи. Алло, саламатсыңарбы депутаттар? Буга чейинки бүгүнкү күнгө чейинки сметада каралган сумманын полностью төлөп бергенбиз, 135 миллион кеткен. Анан калгандагы 4 рейстерге биз төлөп бере элекпиз да, андан дагы декабрга чейинки рейстерге сурап атабыз бул сумманы. Жок, ошол 4 рейстикке 140 миллион сом чыгып атабы? Жок, 140 миллион чыкпайт. 4 айдыкы азыр бүгүнкү күнгө чейин бул кээ бир сапарлар кыскартылды да, если бул 140 экономия болсо калганы бюджетке кетет, возврат болот. По факту төлөнөт. Алмаз Кушбеков кетип калдыбы? Анда орунбасар айтсаңыз, президент фонду бар да. Мен ал жактан колдонбой бул жактан кошумча алып атат. Президенттин фондунан бул расходторго, чыгымдарга кетпейт, бул ушул жарандык авиацияга өзүнчө бюджет аркылуу беребиз да бизчи. Бул жылдын башынан бери ар бир барып келген поездканын баарысы төлөнөт да, анан буга чейинки дагы 4 поездканыканы жылдын аягынача декабрь айында дагы поездкалар бар, ошонун баарысына деп эсептеп атабыз да. Макул, ошол жылдын башынан бери жарандык авиация өкүлү. Ошо жылдын башынан бери ошо бүт баардын маалымат катары бизге берип койсоңуздар жазуу түрүндө макулбу? Маалымат жүзүндө берип коелу, потому что бул деген секретный болгон үчүн рейстерди. Макул. Анда келип тааныштырып кеттиңиздер ошол. Хорошо. Анда урматтуу депутаттар, дагы суроолор барбы? Тактоочу жокпу? Анда эми буну мындай урматтуу депутаттар, азыр мына кечеги рейсте мен маалымат боюнча булар жарандык авиация өсүңөр эсебиңердин карызы менен узаттыңар, учурдуңарбы? Биз аякы 4 рейс карыз гарантийный письмо менен кетти. Ал акчаны булар төлөп бериш керек да бүгүнкү күндө. Ал да ушул 140 миллиондун ичинде отурат. Карыз. Көптөгөн булардын жарандык авиациядагы ишкерлер даже айлыгын алып аптыр ушул эсебинен. Ошондуктан мен ойлойм буну ошону көрүп колдоп эле бербейлиби? Анда урматтуу депутаттар, аталган
578 тескемеси комитет чечимине макулдук берүү боюнча чечимине дош коем, дош бериңиздер. Макул. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Каршы. Каршы 3. Көпчүлүк дош менен кабылданды. 6. 3 каршы. Өттү уже көпчүлүк менен өттү. Анда макулдук берилди. Маалымат боюнча бул баягындай копиясы бар экен, аны келип, ар бир депутатка келип ошону тааныштырып коюңуздар. Азыр беребизби? Жок, эмне күн аз кетет. Мына эртеңки күн бар, аны кийинки күн бар. Макул. Ушул неделе албетте берип коюңуздар. Хорошо, түшүндүм. Рахмат. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги 5-чи маселе Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022 жылдын 19 октябрындагы номер 563 тескемеси макулдашууга киргизилет. Баяндамачы Дүйшөбай Жибек Курманбековна, Кыргыз Республикасы финанс министринин орун басары. Чакырылган Максутов Алтынбек Аскарович, Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясатынын министри. Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин 2022 жылдын 19 октябрь номер 563 тескемесинин негизинде Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министрлигине 8 миллион 881 300 сом суммасына каражатты Чолпонбек Базарбаев атындагы Бишкек хореографиялык окуу жайынын имаратын жылытуу системасын алмаштыруу боюнча капиталдык оңдоого Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин макулдашын сурап атабыз. Колдоп бериңерди өтүнөбүз. Мында Бул отопление, да? Бул ошондой окугандан кийин кыскача эле берип койсоңуз, бул бүгүнкү күндө ошол жерде Жылытуу системасын капиталдык ремонттон өткөрүү боюнча. Министр барбы? Билим берүү. бар. Мен Жана жүрбөдү эле министр каякта? азыр эмегеге Акылбек Сүмбекшев кетишти жаңы эле. Менде Майли сөз депутат Алиева Камил Абдыразаковна. учуру келип калды. Муну эми силер албетте бул жылытуу отоплениега бул абдан керек. Андан сырткары муну эске алып койсоңор, мен тиги бюджеттен да көрө албадым да. Бакен Кыдыкеев атында түз жана жаштар театры барго. Ошол жерди 23-кө эмнеге киргизбейсиңер? Киргизбейсиңерби 23-кө бюджетке? Ремонту ал жерде билесиңер да, тиги арендада отурат. Абалы өтө оор. Ушуну эске алгылачы, мен ошо министрди ошого сурап атамын. Түздө эмкиге киргизгиле. Анда министр отурбай эле койсун, ошо барып көрсүн өзү, 2 саат барып иштесинчи ошол жерге. Каңгызакмына, сиз айткандай бул маселени жыл сайын эле киргизип келебиз. Быйылкы да буюрса киргизип атабыз. Ошо боюнча иштеңиздер. Ана маалымат берип коюңуздар киргизүү боюнча. Анда урматтуу депутаттар, 563 тескемени комитет чечимине макулдук берүү боюнча чечим дош койгом, дош бериңиздер. Макул. Каршы жок, бир дош менен макулдук берилди. Күн тартибиндеги 6-чы маселе Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин 2022 жылдын 7 октябрындагы номер 541 тескемеси макулдашууга киргизилет. Баяндамачы Дүйшөбай Жибек Курманбековна, Кыргыз Республикасынын финанс министринин орун басары. Чакырылган Сокеев Алмазбек Темирбекович, Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлигине караштуу суу ресурстары кызматынын директору. Сөз баяндамачыда. Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин 2022 жылдын 7 октябрында номер 541 тескемесинин негизинде Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлигине караштуу суу ресурстары кызматына 6 кичинекей жана 2 чоң жер снаряддарын сатып алуу максатында 199 миллион 390 миң сомду бюджеттик чыгымдарды кайра бөлүштүрүүнүн эсебинен бөлүп берүү боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин макулдашын сурап атабыз. Колдоп бериңерди өтүнөбүз. Бул эмнеге кетет бул акча мындай? Түшүндүрмө берип коюңузчу. Ким? Минсельхозбу? Барбы? Суу чарба. Бюджет бул негизи силер бюджеттик комитет менен макулдашылган, бирок биринчи силер макулдуңар бергенде бюджеттик кредит бөлүү жөнүндө да туруп чыккан. Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодексинин 31-чи беренесинин 2-чи жана 6-чы бөлүктөрүнө ылайык, ошондой эле жобого ылайык бюджеттик кредиттер менен иштөө жөнүндө бюджеттик нерселер зайымчын мурда берилген бюджеттик кредиттер боюнча мөөнөт өткөн карыз жок болгон учурда берилет деп туруп, ошон үчүн ушуга чейин кармалып келди. Биз бүгүнкү күндө түз каржылоо менен ушуну Жок, эмне сатып аласыздар?
Айтпады. Же көрмөмөкүнө 2 чоң зем снаряд, 6 кичинекей зем снаряд. Зем снаряд деген түшүнтө бул эмне? Мында көп түшүнбөгөн бар. Бул эмне? Бул машинабы же тракторбу? Эмне бул? Бул негизи ошол понтондо турат. Ошол өзүнүн иштеген техникалык мүнөздөсү, например, чоң плотинага эмчинөкө чоң көлөмдө алынып атат. 1 саатта 400 кубту 1,5 километрге чейин тазалай алат. Кичинекейлери 6 алынып атат. Бул 1 саатта 150 кубту ошол сууга аралаштырып туруп. То есть мындай айтканда илдер тазалайт экен да, баягы асадактарда. Всё, рахмат. 15%. Рахмат. Суроолор жок бурма депутаттар? Суроолор жок болсо, анда комитет чечими 541-тескемеге макулдук берүү боюнча комитет чечимин дошко коем. 541-ге дош бериңиз. Макул. Каршы жок. Бир дош менен макулдук берилди. Анда күн тартибиндеги кийинки 7-чи маселе. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022 жылдын 28 сентябрындагы номер 520 тескемеси макулдашка киргизилет. Баяндамачы Дүйшеева Жибек Кулманбековна, Кыргыз Республикасынын финансы министринин орун басары. Сөз баяндамачыда. Рахмат. Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин 2022 жылдын 28 сентябрындагы номер 520 тескемесинин негизинде Кыргыз Республикасынын 22 жылга республикалык бюджетү жана 23-24 жылдарга болжолу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамында максаттуу трансферттер беренеси боюнча каралган убактылуу карызга алынган каражаттардын эсебинен Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коомунун алдындагы карызын тындыруу үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө 4 миллион сом суммасында каражатты бөлүп берүү боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин макулдашуусун сурап атабыз. Колдоп берилиңерди өтүнөбүз. Возврат средств. Бул Кыргыз нефтегазга карызы бар экен. Биздин жанагы президенттин Баткен областындагы ыйгарым өкүлчүлүгүнүн ошону тындырууга акча бөлүп берүү боюнча. Бұл өз учурунда кеш койсоң, рұқсат етсеңер, трехстороннее соглашение түзүлгөн Госфонд имущества менен Кыргыз нефтегаз, анан государственная администрация Баткен боюнчачы. Анан ошол дивидендтин үлүшүнөн алып туруп берилген социалдык экономик өнүктүрүүгө. Бул мамлекеттик ошол местный администрациянын бул республикалык бюджетте турганына байланыштуу кайтара албайт акчанычы, каражатынчы. Ошол максатта социалдык экономик өнүктүрүүгө берилген экен. Социалдык экономик өнүктүрүүгө берилген экен. Каражат 4 миллион сомда Кыргыз нефтегаздын каражатынан 2009 жыл берилген экен. Жок, анда урматтуу депутаттар кандай кылалы? Бул даяр эмес экен. Так бере албайт. Эмне кылайлы? Анда кийинке жылдырып коелу бул. Азыр. Жибек Кулманбековна, сиз түшүндүрө аласызбы? Эмне акча бул? Каяктан бул карыз пайда болду? Жооп бере аласыздарбы? Просто сүйлөп аткандан мен бул жерде уже межрайонный судтун баягы чечими бар, 2012 жылы чыгыптыр. Убагында ошол Кыргыз нефтегаздан каражат акча алышып, баягы ошол регионду өнүктүрүү боюнча деп областной губернатор каражат алган экен. Ошол каражат акчаны эми судебный решение чыккандан кийин ошону тындырып берүү боюнча да.
мындай кылбайлыбы, урматтуу депутаттар? Султан Абдрашевич, мындай кылбайлыбы? Анда эртең бизге анда кийинки жыйынга так ошону бизге далилдеп бергилечи. Анан керек болсо ошол Баткен областынын губернатору орун басары ким келип ушуну бизге мындай маалымат берсинчи. Азыр биз билип эле ошону карап атабыз да. Анда буну кийинке жылдырдык, а? Всё. Анда кете бердик. Күн тартибиндеги 8-чи маселе. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022 жылдын 28 сентябрындагы номер 519 тескемеси макулдашууга киргизилет. Баяндамачы Дүйшөбү Эжебек Курманбековна, Кыргыз Республикасынын финансы министринин орун басары. Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин 2022 жылдын 28 сентябрындагы номер 519 тескемесинин негизинде 22 жылга республикалык бюджетү жана 23-24 жылдарга болжол жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамында акциялары жана капиталга катышуунун башка формалары беренеси боюнча каралган чыгымдарды кайра бөлүштүрүүнүн эсебинен которуу күнүнө карата Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий курсу боюнча улуттук валюта конверттөө менен республикалык бюджеттен кошумча акцияларды чыгарып, кыргыз тараптан биргелешкен ишкананын уставдык капиталына салуу үчүн 2 миллион АКШ доллар өлчөмүндө каражат бөлүп берүү боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин макулдашын сурап атабыз. Колдоп берүүңөрдү өтүнөбүз. Бул жерде Хоббен Хиби Индустрия Машинер деген компаниясы менен айыл чарба техникасын чыгаруу боюнча биргелешкен ишкана түзүү жана аны толук иштеш үчүн зарыл болгон аймак катары эсептелинип атат. Рахмат, урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Бул маселе жалпы 18 миллион сом, 18 миллион 100 АКШ доллар каралган. Жок, жалпы проект. Ошонун 12 миллионну Кытай тарабы каржылап киргизип, ошо оборудование техниканы алып келип, бир жерде сборка ачып атат. Кыргызстан тараптан 4 миллионго булар баалап имаратты беришкен, жана 2 миллион накчалай акча менен бул баягы 40% үлүшкө отуруу максатына кирген экен. Негизи бүгүнкү күндө бул ишке ашса, ошол жерде бизде бүт сельхозтехникалар, сборка, тракторлар, ошолор баягындай эми сельхозонага иштей турган техникалар чыгат экен. Мен ойлойм бул жакшы, себеби Кыргызстан өзү 5 жылда Кыргызстан 40%га отуруп атат, Кытай 60%. 5 жылдан кийин Кыргызстан 60%га отуруп, Кытай 40%га отурат. Ошол бизге түшкөн үлүштөн техниканы алышып атат Кыргызстан мамлекет. Анан ошо техниканы лизингке кайра эле дыйкандарга берип атат. Мен ойлойм бул жакшы эле проект бүгүнкү күндө. Основной сборка. Анда, урматтуу депутаттар, номер 519 тескемени комитеттин чечими макулдук берүү боюнча чечим дошко коем. Дош бериңиздер, макул. Каршы. Жок, бир дош менен кабыл алынды. Күн тартибиндеги 9-чу маселе. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022 жылдын 4 октябрындагы номер 529 тескемеси макулдашууга киргизилет. Баяндамачы Дүйшөбү Эжебек Курманбековна, Кыргыз Республикасынын финансы министринин орун басары. Чакырылган Муканов Азамат Кеңешевич, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигине караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасы. Барбы? Анда сөз баяндамачыда. Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин 2022 жылдын 4 октябрында номер 529 тескемесинин негизинде Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигине караштуу академик Мирсаид Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунун реанимация бөлүмдөрүнүн капиталдык оңдоо жүргүзүш үчүн Кыргыз Республикасынын 22 жылга республикалык бюджетү жана 23-24 жылдарга болжол жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамында каралган чыгашыларды кайра бөлүштүрүү каражаттарынын эсебинен 15 миллион сом бөлүп берүү боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин макулдашуусун сурап атабыз. Колдоп берүүңөрдү өтүнөбүз. Суроолор барбы? Суроолор жок болсо, анда аталган каралып аткан 529 тескемеге комитеттин макулдук берүү чечимин дошко коем. Дош бериңиздер. Макул. Каршы жок. Көпчүлүк дош менен макулдук берилди. Кийинки 10-чу маселе. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022 жылдын 14 октябрындагы номер
556 тескемеси макулдашка киргизилет. Баяндамачы Дүшеева Жибек Курманбековна, Кыргыз Республикасы финанс министри орынбасары. Чакырылган Муканов Азамат Кеңешевич, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигине караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасы. Сөз баяндамачыда. Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин 2022 жылдын 14 октябрындагы номер 556 тескемесинин негизинде Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигине караштуу улуттук госпиталь үчүн жогорку технологиялык медициналык жабдууларды сатып алууга республикалык бюджеттин чыгымдарын кайра бөлүштүрүү каражаттарынын эсебинен 80 миллион сом суммасында финансылык каражатты бөлүп берүү боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин макулдашын сурап атабыз. Колдоп бериңерди өтүнөбүз. Söz депутат Токтошевде. Муну колдоп беребиз, мен колдойм, бирок эмне деген медициналык жабдуулат бизге берип койшун, расшифровкасын список берип койшун. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар, Мирон Шамданов, төраган орынбасары. Бул жерде 8 аталыштагы медоборудование болуп атат. Лапароскопическая стойка дейт 23 миллион, эндоскопическая стойка 23 миллион сом, С-дуга дейт 6 миллион сом, аппарат УЗИ 2 миллион сом, оборудование для ультразвуковой литопсии 9 миллион сом, оборудование для лазерной хирургии 6 миллион сом, плазменный стерилизатор 6 миллион сом, видеофиброгастроскоп 7 миллион сом, жалпы 80 миллион сомго. Качан алынат акча? Да. Бул азыр бөлүнүп берсе, булар тендер быйыл алынабы? Быйыл алыш керек, жыл аягына чейин. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, башка суроолор жок болсо, аталган 556 тескемеге комитет чечимине макулдук берүү боюнча чечимди дошко коем. Дош бериңиздер. Макул. Каршы жок, көпчүлүк дош менен макулдук берилди. Күн тартибиндеги 11-чи маселе Кыргыз Республикасы Министрлик кабинетинин 2022 жылдын 15 июлундагы номер 387 тескемеси макулдашка киргизилет. Баяндамачы Дүшеева Жибек Курманбековна, Кыргыз Республикасынын финанс министринин орынбасары. Чакырган Шерматов Эмиль Абсатарович, Кыргыз Республикасынын президенттин иш башкаруунун биринчи ал келбеди, ким келди? Өзүңүз таныштырып кетиң. Микрофон жаң. Джумушев Талантбек Асаналиевич, управляющий делами орынбасары. Рахмат. Анда сөз баяндамачыда. Бул ипотека боюнча. Да, бул маселени карап бир сыра кылганбыз. Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин 2022 жылдын 15 июлундагы номер 387 тескемесинин негизинде Кыргыз Республикасы президентинин иш башкармасы Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондко 2 жер тиркемесин, андан сырткары Чүй областындагы Аламин районунда Орто Сай айылында Сары Өзөн турак жай шаарчасында 3 линия көчөсүндөгү жалпы аянты 364,55, турак аянты 215,56 квадрат метр болгон баалануучу наркы 68 миллион 755 миң сом болгон 2 кабаттуу турак жайды өткөрүп берип атат. Ошол өткөрүп берген каражаттардын эсебинен ошол каражаттарга ошол Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармасына 68 миллион сомду бөлүп берүү боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин макулдашуусун сурап атабыз. Колдоп бериңерди өтүнөбүз. Урматтуу депутаттар, бул тескеме боюнча биз өткөндө кеңири талкуулаганбыз. Ал жерде бир нюанс бар. Ал жерде биринчи тескемеде 3 пункт бар. Биринчи пунктта бул баягы жер боюнча маселе болгон. Билесиздер да баягы гараждарды. Анда бул тескеменин 3-чү пунктун эле карап коелу. Именно мына Министерство финансов Кыргызской Республики в установленном порядке выделить управлением делами президента вот ошол сумманы 68 миллион сом дегенде. Ошону эле карайлы, а берки жерге тийиштүү маселени биз карабай эле коелу да. Себеби аны тактоочу нерселерибиз бар. Анда урматтуу министр орынбасары, анда биз мына Жибек тескеменин 3-чү пунктта, где Министерство финансов выделить 68 миллионов сомов деген жер бар го. Ошону эле карап берели, ошону эле бекитип берели. О, макул. Макул. Анда урматтуу депутаттар, аталган каралып аткан 387 тескемеси именно о выделении
67 milyon boyunca makulluk bereli. Berke jер masalesi boyunca birinci punkt. Anda özü masalesi var da berke sotluk prosesleri barken. Anda oşo 387. Teskemenin doş koygun doş beriniz makul. Karşı yok. Yok, только akçana. Все. Çeçimde her bir deputatla tanıştırıp koyuyorlar. Только üçüncü bölümünü taktap koyuyorlar. Üçüncü bölümünü tepkiskemen. Anda hurmatlı deputatlar 12. mesele Kırgız Respublikası'nın Ministerlik Kabineti'nin 2022 yılın 4. aprelindeki номер 180 tezkemesi makullaşa girgiziledi. Bayandamacı Düşeва Жібек Құрманбековна, Kırgız Respublikası'nın Finans Ministri orunbasarı çakırgan Sağınbayev Abdisamat Akimoviç, Kırgız Respublikası'nın Sanariptik Önüktürü Ministrinin orunbasarı. Var mı? Anda söz bayandamacıda. Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин 2022 жылдын 4 апрелиндеги номер 180 тескемесинин негизинде Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министрлигине Евразия экономикалык бирлигинин интеграцияланган маалыматтык системасында Кыргыз Республикасынын улуттук сегментинин иштөөсүн жана өнүгүүсүн камсыздоонун алкагында сервердик жабдууну сатып алуу боюнча бюджеттик милдеттеменин төлөө үчүн 22 жылга фискалдаштыруу боюнча иш-чаралардын алкагында республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен 22 миллион 502 миң 74 сом бөлүп берүү боюнча тескеме чыккан. Бул тескеме боюнча 2-4 апрелден бери эмнеге жогорку кеңешке кирбеген боюнча бул жерде ошол санариптик өнүктүрүү министрлиги бар, ошолор жооп берсе жакшы болот эле. Биз мыйзамда да караган эмеспиз да, өзгөрүү кирген мыйзам. Siz kimsiz özünüzü tanıştırıp ketin? Ben Sağınbayev Abdisamat Akimoviç, ministrдің орынбасары болом. Biz бұл тендер 21 жылдың аяк ченинде өткөн. Азыркы дүйнөдөгү абалга байланыштуу убагында Америкадан поставка болбой калды серверлер. Ошол үчүн быйылкы жылдын августуна чейин бардыгын алып келишти. Азыркы күндө толугу менен биз заказ берген серверлер келип, Евразиястын биздин улуттук сегментте уже эмеде ишке кирди. Ошого силерден поддержка берип, акча бөлүп беришиңизди суранабыз. Кандай дейсиз? Кандай поддержка? Мында жөнөк өзүнүн сөзүңүздү айтыңызчы. Бул 2017 жылы Кыргыз Республикасы Евразиясынын составына киргенде единый информационный сет деп түзүлгөн, ошонун Кыргыз Республикасындагы сегменти улуттук сегмент деп аталат. 17 жылы коюлган оборудованиялар азыркы жылы 5 жыл кызмат кылып, уже өзүнүн ресурсун бүткүргөнүнө байланыштуу биз жаңыдан сервер алып, ошону обновить этип атабыз. Жоқ, министрді, Данияр Ермекович, кийинки жумада калтырып албы? Министрді чакырып, что-то түшүнүксүз болуп калды да. Кайсы сервер, эмне сервер боюнча? Негизи салык инспекцияда болуш керек да. Алардыкы IT сервистен биз компанияга мындай 260 миллион бергенбиз да. Анда сунуш берип коюңуз. Анда мына Дастан Далабаевичтан сунуш чыгып атат. Урматтуу депутаттар, бул маселени күн алып турайлычы. Себеби бу жерде налоговый топтошку негизи силерге өтүп калды, түшүнбөстүк болуп атат да. Кийинки жумага анда күн алуу боюнча сунушка дош берип коюңуздар. Ким макул? Депутаттар, финанс министринин өкүлү Мирбек Көпчүлүк болду, рахмат. Биз маалымат үчүн эле айтып коелу, биз жана мыйзам киргизбедикпи, өзгөртүү 22 жылга. Ошондо да каралган эмеспиз да, жок. Ну, тем более анда буну күн тартибине алып эле коелу. Все. 12 маселе болду. Жок, дагы биринчи. Жок, биз азыр жабык эшүү маселебиз бар. Жок, Данияр Ермекович, биринчи маселе боюнча эмгек министрлиги келди. Кечиресиздер. Биринчи маселе баягы жок болуп калбады залда. Тескеме. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022 жылдын 2 ноябрындагы номер 591 тескемеси макулдашка киргизилет. Баяндамачы Düşeва Жібек Құрманбековна, Кыргыз Республикасынын финансы министринин орунбасары чакырылган Базарбаев Нурдолот Сатыбекович, Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орунбасары. Сөз баяндамачыда. Барбы? Замминистр келдиби? Все макул.
Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетinin 2022 жылдын 2 ноябрындагы номер 591 тескемесинин негизинде силер билгендей социалдык чөйрөнүн кызматкерлеринин эмгек акылары жогоруланган 1 апрелден баштап, андан сырткары мамлекеттик жарандык кызматчылар жана муниципалдык кызматчылардын эмгек акысы жогорулагандарына байланыштуу Кыргыз Республикасынын 22 жылга республикалык бюджетинин жана 23-24 жылдарга бул жол жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамында топтолгон финансылык резервтердин беренесинде каралган каражаттардан 10 миллиард 260 миллион 548 миң 900 сом суммасында кошумча финансылык каражатты бөлүп берүү боюнча. Андан сырткары ушул тескеменин негизине эле ылайык мамлекеттик жөлөк пулдарды жогортулуу болгон 1-июндан баштап ошол жөлөк пулдарды толук кандуу каражатты финансирование кылыш үчүн 2 миллиард сомду бөлүп берүү боюнча Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине. Андан сырткары силер билесиздер, Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөлөрдө укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча иштерди үзгүлтүксүз камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Россия Федерациясына өкүлчүлүгүн болгон, ошол өкүлчүлүктү анын ишмердүүлүгүн алып баруу үчүн 15 миллион 117 миң сом каражатты бөлүп берүү боюнча акыркы маселе бул Кыргыз Республикасынын чет өлкөдө кайтыш болгон жарандардын сөөгүн Кыргыз Республикасына кайтаруу менен байланышкан төлөмдөрдүгө 10 миллион сом каражатты ушул Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине бөлүп берүү боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин бюджет жана экономикалык фискалдык саясат комитетинин макулдугун сурап атабыз. Колдоп бериңерди өтүнөбүз. Рахмат, сөз депутат Бекешев Дастан Далабаевичте. Жибек Курманбековна, бир суроону бере аламчы? Негизи премия айлыктарга кирет да? Защищенный статьябы? Защищенный статья. Премия. Ошол условия оплата труда да бар, да? Жок, турабы негизи? Премиялар алар защищенный статья, да? Да, защищенный статья. А в этом году вы сколько сокращаете вот госслужащим? Мы пока что ничего не сокращаем. Нет, там Далабаевич, бул жерде пока обсуждение вопроса болуп атат, а именно в нормативном плане, чтобы сокращение. Да, председатель кабинета министров сказал, премияларды бербейбиз деп, бирок ал защищенный статья, мен билгемче, трудовой кодекс боюнча. Турабы? Тура. Ну, хорошо. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, суроолор жок башка? Суроолор жок болсо, анда 591 тескемеге макулдук берүү боюнча комитет чечим дош коем. Дош бериңиздер. Ким макул? Ким каршы? Жок. Көпчүлүк дош менен макулдук берилди. Анда Данияр Эмекевич, биздики башында сиз сурабадыңызбы? Түшүндүрүп киргизгенбиз, колдоп койдуңуз. Азия өнүктүрүү банкы менен бизге 25 миллион кредит, 25 миллион грант бюджеттик колдоого. Макулдашуудан өткөнбүз сиздерден. Ратификацияга кетип атасыз, баягы регламентке ылайык бул макулдашуу да? Биз международный комитетке өтөбүз. Анда урматтуу депутаттар, анда сиз кыскача ошо биз өз негизи күн тартипке киргизгенбиз баягы. Просто карабай калдык. Сиз маалымат берип коюңуз кыска эле. Урматтуу Данияр Эмекевич, урматтуу депутаттар, биздин келишим боюнча жаңы долбоор киргизип атабыз. Кол коюлган бул долбоор. Азия өнүктүрүү банкынан бюджеттик колдоого 50 миллион доллар алып атабыз. 25 миллион кредит, 25 миллион грант. Ушул урматтуу депутаттар, колдоп бериңиздерди суранабыз. Жыйырма экинчи жылдын бюджетине ошо киргизгенбиз. Анда макулдук берүүбү? Макулдук эле берүү. Анда ушу маселе боюнча макулдук берүү боюнча комитеттин дошко коем, дош бериңиздер. Ким макул? Каршы? Жок, бир дош менен кабыл алынды. Рахмат. Жок, азыр 3 маселе кылба, же эшик артына карай турган. Анда урматтуу депутаттар, могул жерде бир өзүбүздүн чечимибиз калыптыр. Кечегине биз өзүңөргө белгилүү болгондой көчмө жыйын менен Ошко бардык. Ошко барган көчмө жыйын өткөзгөндөн комитет чечими окудуңар. Бул жерде ошо жерде көтөргөн көйгөйлөрдү киргизгенбиз. Ошо чечимди дошко коюп коюн, дош бериңиздер. Ким макул чечим менен?